Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн биз бала тарбиясы жөнүндө сүйлөшөбүз. Айрыкча кыз баланын тарбиясына көңүл бурабыз. Бүгүн ар дайым психологдор, педагогдор кыз баланы бөлөк тарбиялаш керекпи, эркек баланыкынан айырмаланып деп талашып тартышып келишет. Негизинен общий караганда ден соолугу, билими, кругозору боюнча эми общий алганда окшош эле тарбияланып кетет да. Анан уже эркек менен бала чоңое баштаганда өзгөчөлүктөр пайда болот да, денелеринде, үндөрүндө. Анан албетте мындай кыз менен баланы башкача тарбиялаганга туура келет да. Ошондуктан баягы тарбияда сөзсүз өзгөчөлүктөр болуш керек. Кыз баланы башкачараак тарбиялаш керек, эркек баланы башкачараак тарбиялаш керек. Албетте өзгөрүү болуш керек. Биз бүгүн кыздын тарбиялашына мындай басым жасайбыз да. Биз кыз баланы тарбиялаш үчүн эмнелерди билишибиз керек? Биринчиден, биз мурун биздин жаш мезгилибизде кыздардын токтоо, ак көңүл, кечиримдүү, уга билген, тил алчаак кыздар бааланганда, азыр бара-бара заман өзгөрүп, биз өзүбүз да заманга жараша өзгөрүшүбүз керек да. Азыр кандай кыздар бааланат? Азыр өзүнө ишенген, чечкиндүү, бардык кыйынчылыкты жеңе билген, билимдүү кыздар баалана баштады. Ошол жашоого карап өзүбүздүн кыздарыбызга тарбия берели. Биздин убакта мындай тил алчаак кыз болушун керек, мындай токтоо деп мындай өзүбүздүн мезгилибиздегини үйрөтпөй, азыркы жашоого ыңгайлаштырып тарбиялашыбыз керек кыздарды дагы же балдарды дагы. Бирок кыздарды баягындай өтө чечкиндүү кылам деп эркектей кылып тарбиялап койгонубуз да туура эмес болуп калат да. Кыздар, айымдар эч качан аялдык сапатын жоготпош керек. Назиктик, амалкөй, акылдуу, анан мындай женственностьтун эч качан жоготпош керек да. Жумшак, амалкөй, назик, бирок кыйынчылык мезгилде өзүн коргой билиш керек. Кыздардычы ушундай тарбиялашыбыз керек да. Келечекте кыздарыбызды аялдык сапатын жоготпош үчүн кайсы сапатты биз өстүрүп, өнүктүрүшүбүз керек? Эсептей чыгалы. Ийилчек. Ийилчек дегенде кандай? Ар түрдүү кырдаалдардан мындай жол таап чыгып кете турган амалкөйлүк да, эми бул мындайча айтканда ийилчек. Кеңпейил, токтоо, өзүнө ишенимдүү, албетте. Өзүнө кандай кыздар ишенет? Албетте билимдүү, күчтүү, колунан бир иш келген кыздар өзүнө ишенимдүү болот. Сөзсүз үйдө биз кыздырга ылайык сайманыбы же тигиштиби, тамак кылыштыбы, сөзсүз бир нерсени үйрөтүшүбүз керек. Мектептерде кружокко катыштырып, комуздубу, озгомуздубу, бир кесипти үйрөнгөн кыз сөзсүз өзүнө ишенимдүү болот. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Анан кожойкеликти албетте биринчи очурутта үйдү таза кармоону, түрлүү тамак ашты жасоону, бергенди, алганды билгенди үйрөнүшүбүз керек. Подарка бергенди, белек бергенди, белек берсе алганды билиш керек, албетте. Анан эмоцияга эркиндик бериш керек. Күлкүсү келсе күлүш керек, чочуганда чочуп, жиңилгенде жиңилип депчи. Бул эмоцияларды жапкан өтө бизге терс таасирин тийгизет. Зыян да биздин ден соолугубузгачы. Бул тууралуу мен айрыкча мындай бөлөк токтолуп өтөм. Бул көп саат сүйлөнүш керек. Анан дененин, жан дүйнөнүн жакшы караганга үйрөтүшүбүз керек. Кыздарыбызды өзүн жасап, жакшы карап, денесине, душасына көңүл коюш керек. Өзүнүн жан дүйнөсүн оорутпаш керек, өзүнүн денесин оорутпаш керек. Биздин ар бир дене мүчөбүз дагы Аллахтын аманаты, жакшы карашыбыз керек. Ар бир мүчөбүзгө жооп беребиз. Эми кыз балдардын жаш курактарына карап бөлүп берейин.
кайсы убактарда кандай өзгөрүлөт? Кыз бала 7 жашка чыккычагында анын сезимдери башкарат. Мисалы үчүн жини келсе дагы же тез чарчап калса дагы, таарынса, корксо, сүйүнсө деле ыйлап ийиши мүмкүн да. Өзүнүн сезимдерин башкара албайт. Сразу эле ыйлап ийет. Ошол ыйлаганда ыйлаба, өнүңдү бас деп кыйкырбашыбыз керек эч качан. Анда биз анын эмоциясын жаап койгон болобуз. Жөн гана барып, кучактап гана турсаңар көпкө чейин башына сылап, кыз өзүнө келип калат. Токтолуп, ыйлаганы басылып. 7 жашка чейин бала бизди мындай өтө бир апасын башкача көз караш менен карайт да. Ал бала бизге өмүрүн, бардык денесин ишенип берет. Ишенет да бизгечи, ушунчалык бизди коргоочусу. Бул ааламда биз гана көрүнөбүз. 7 жашка чейинки балагачы бизге катуу ишенишет. Ошон үчүн биз аны чаап ийсек, катуу урушуп койсок, ал баланын жүрөгүнө катуу тиет дагы. Коркуп кетет, бизди жоготуу коркунучу пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өтө катуу урушпаңыздар. 7 жашка чейинки балдарды ыйлаганда башына сылап, кучактап, эркелетип коюңуздар, сөзсүз. Анан алар таң калганда деле, чарчаганда деле мындай ынжыктап калышат да балачы. Эми бала да өзүнүн сезимдерин туура көрсөтө алышпайт. Кыз балдарыбыз токтоо, акылдуу өсүш үчүн ата-эне үйдөгү аба ырайын жакшыртыш керек, жылуу кармаш керек. Аба ырайы дегенде кандай? Мамиле да. Эркек менен аялдын ортосундагы мамиле. Эгер биз кечке аял менен эркек уруша берген болсо, үйдө уруш көп болсо, үйдүн ичи кадимкидей бүркөлөт дагы, муздак аба каптайт да. Балдар кыйналат. А эгер атасы менен апасы жакшынакай күлүп, сүйлөшүп, жыргап отурган болсо, анда аба ырайы жылуу болуп, балдардын да жүрөгүнө жылуулук каптайт. Балдарыбыз дагы болгон баягы толук ачылып, жакшынакай болуп өсүшөт да. Гүл деле, талаада өскөн гүл күн көрбөсө кандай болуп калат? Слабый, ар жери ооруп калат. Анан да бир айча бет нерсе, көбүнчө балдарым ооруп калды, балам сабактан начарлап атат, эмне кылсам болот деген суроолор мага аябай көп келет да. Ал суроолорго айтмакчымын, сен балаңды гана жакшы көрүп эркелеткениң жетишпейт, аздык кылат. Сен күйөөңө да жакшы мамиле кылышың керек. Ошол аял менен эркектин үйдөгү атасы менен апасынын мамилеси муздак, уруш жанжал көп болгон болсо, бала солойт, кадимкидей ден соолугу начарлайт, сабактан начарлайт да. Мындай алсыз боло баштайт. Силер мен балама көрсөтпөй урушуп келдим деп эшиктен урушуп келгениңер менен дагы бала аябай сезгич болот, аны барыңар билесиңер. Бала сезип, жүрөгү кадимкидей үшүп, кыжалатчылык болот да. Силер да өзүңөрдүн жаш кезиңерди эстеп көрсөңөр, ата-энеңер урушканда силер кандай акыбалда калат элеңер, кыжалатчылык каптайт да. Анан көп урушкан болсоңор, мындай болот. Мектепке барганда, сабакта отурганда дагы, ата-энем бүгүн урушпайбы экен деген сыяктуу ойлорду ойлоп, аябай кыжалат болуп, сабакка көңүл бурушпай калат да. 7 жашта бала кичине кризистен өтөт. 7 жашта. Себеби мектепке барат. Анан өзүн көрсөткүсү келип башташат. Айрыкча кыз балдар. Мени байкасын, мен жакшы деп айтсын деген сөздөрдү уккусу келип, эжекелерине, мектептеги окуучуларга өзүн көрсөткүсү келе баштайт да. Ошол мезгилде сиз баланы баягындай кагып силкпей, сен эмнеге 4 алып келдиң, 5 албадың, сен эмнеге аны кылбадың деп урушпай туруңуздар, өзүнүн самооценкасын түшүрбөйсүздөр анда. Эгер урушкан болсочу, урушкан болсоңуздар. Башкалар менен такыр салыштырбагыла ушул мезгилде. Баягы кыз өзүнүн сезимдери менен бөлүшкүсү келет,
сүйүнөт, кубанат, жинелет, коркуу сезимдери менен бөлүшкөндө баардыгын сиз туура кабыл алып, ошо сезимдерин атын айтып, бул сен корктуңбу же сен уялдыңбы, же сүйүндүңбү, кубандыңбы, таң калдыңбы деген таң калуу, уялуу деген нерселерди менен тааныштырыңыз. Ошо сезимдери менен тааныштырыңыз. Түшүнүктүү эле болду. Мындай кыздар эгер бир жерден уялып келсе, сен уялып атасыңбы? Жок, уялба кызым дегенде, бул сезимдин аты уялуу экенин кыз билсин. Эгер таң калган болсо, сен таң калба деп, таң калуу сезимин билсин. Коркуу, тарынуу деген сезимдер менен өзүңүз тааныштырып чыгыңыз. Балага аябай жакшы көңүл буруш керек. Ошол мектепке барган мезгилдердечи коркуп кеткенде же сүйүнүп каткырып кеткенде үнүңдү бас деп чочутуп кыйкырбашыбыз керек. Бул биздин кийинки чоңойгондо жашообузга терс таасирин тийгизет. Кыз балдарды тарбиялоодогу биздин каталарды эсептеп кетейин эми. Биздин каталарыбыз аябай көп. Биринчиден, катуу кармашышыбыз керек, кыз баланы катуу кармаш керек. Же кыз баланы катуу кармабаш керек деп өтө эле эркелетип койгон да болбойт, өтө эле катуу кармап койгон да болбойт да. Мындай ортолуктуу кармаш керек. Экинчиден, кызым менен мен досмун. Кызым мага кыз бала жакшы турбайбы? Сырыңды айтканга жакшы экен. Менин кызым менен ортодо сырым жок, аябай доспуз деп апалар айтат дагы. Анан кызына сырын айтышат. Күйөөсү менен урушуп кетсе, тууган уругу менен урушуп кеткен болсо, анан мындай кандай кылсам болот кызым, муну кандай кылсам болот деп кечке сурай берсеңер, кызыңар өзүн коргоосуз сезет дагы. Мындай коргоосуз калган баладай сезип, өзүн өзү аяп, өзүнө өзү ишенбеген бала чоңоюп баштайт да. Өзгөрүүлөр боло баштайт. Анан сен өзүңдүн кыйналганыңды айта берсе, эгер апа айта берген болсо, кыз бала кой апамдын кыйынчылыгы өзүнө эле жетет экен, мен өзүмдүн проблемамды айтпай эле коеюн деп апасына көп нерсе айтпай коет да. Кыз бала менен дос болгон жакшы, бирок ал кыздын кызыкчылыгы үчүн дос болуш керек да. Кыздын сырын угуп, кыздын сураган кеңештерине жооп берүү үчүн дос болуш керек. Биз өзүбүздүн пайдабызга эмес, кызыбыздын пайдасына дос болушубуз керек. Ошону эсиңиздерге түйүп коюңуздар. Көйгөйүңүздү айтып, кызыңызды кыжаалат кыла бербеңиз. Ал дагы бала да, кыз дагы бирөөнүн бүлөсү башка жакка бүлө болуп турмушка чыкканда, сиздин баягы кыйналган сөздөрүңүздү эстебеш керек. Жакшы сүйлөшкөн күндөрүн эстеш керек да. Бизге баягы алып берген кийим, мындай буюмдар эсте калбайт. Жакшы сүйлөшө турган күндөрүбүз эсибизде калат да. Ошон үчүн кыздарыңызга үйдө жакшынакай атмосфераны көбүрөөк түзүп бериңиз. Анан үчүнчү катабыз. Кыздуу болушат, бирок аны эркекче тарбиялашат. Менин кызым эркекче, бул эркек эле болуп калбаптыр деп эле эркекке окшош кийинтип, эркектин оюнчуктарын алып бере беришет да. Себеби өздөрү эркек күтүшкөн, бирок кыз болуп калган. Анан кызым эми эркекке окшошуп калды деп эле бандай көп айтып, кыз баланын кулагына куйбаш керек да. Кыз бала чоңойсо дагы, ой бул эркекке окшош деп эле машина ойнойт, бул жалаң машина ойнойт дей беребиз да. Оюнчук тандоодо ар дайым баланын көңүлүнө караңыз. Кандай оюнчукты каалап атат? Сөзсүз сураңыз да. Кыз бала кичине болсо дагы, эркек каалаган сезимиңерди байкайт дагы, өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Мен эмнеге кыз болуп төрөлүп калдым? Ата энеме бала керек экен эле да деген сыяктуучу. Анан өзү кукла ойногусу келип атканда дагы сиздер капа болуп калбасын деп, жок мен машина ойнойм дейт. Анан бул машина ойнойт, бул кукла ойнобойт дейбиз да. Анан кыз ошол боюнча ичинде мончок тагынгысы келет, бирок силерден уялып, кантип мен мончок деп айтам буларга деп ушундай сезимдер пайда болот дагы. Ошол өмүр бою ичинде калып кетет да. Баягы бир нерсеге жетпегендей, бир максатына жетпегендей сезимдери өмүр бою калып кетет дагы. Кызды кийинки жашоосуна терс таасирин тийгизип жүрө берет да.
баягы ал кыздын кийин үй бүлө курушу да кыйын болуп калышы мүмкүн да. Өзүн эркекче сезип чоңоюп калган кыз да. Анан сен деген кызсың да, кийимиң кир кылбашың керек, же бир нерсе төгүп алса, же бир копол иш кылып койсо, сен деген кызсың да, эмнеге муну төгүп койдуң? Тыкканыраак болбойсуңбу? Кийимиңди карабайсыңбы? Патиңкеңди таза кийбейсиңби? Сен деген кызсың да деп эле кечке жыгылса, чалым чыгылса түз бас, кыз бала антпейт деп эле кечке сен деген кызсың да дей берген болсокчу, анан кыздар мынтип ойлонуп чоңоюп калышат да. Эркек балага баары мүмкүн экен дагы, кыз балага көп нерсе мүмкүн эмес турбайбы деп өздөрүн көп нерсеге мындай эркек күчтүү, бийик, анан кыз бала мындай төмөн сыяктуу өздөрүн сезип калат да. Көпкө мындай антпетишиңер керек да. Мен кызмын, баарына чыдашым керек экен, мен деген кызмын да деп кийин турмушунда кыйналса дагы силерге айтпай, эч кимге айтпай ичинен аябай кыйналып жүрө берет да. Эгер сиздин кызыңыз кийимин ылай кылып келе берген болсо, талпылдап көп жыгылган болсо, мынтип айтыңыз. Сен деген кызсың да, таза жүргүшүң керек ана мына дебей, кийимиңди тез жууй берип, кызым, мен чарчап калдым, кийимиңди ылай кылсаң мен жиним келип атат деген сыяктуу сөздөрдү айтып, таза кийимге аракет кылчу кызым, мен жууй берип чарчап калдым, мен дагы ишиме жетишим керек деген сыяктуу сөздөр менен башкача кылып айтыңыз. Сен деген кызсың да деген сөзгө мындай басым жасабай, ал нерсени башкача айтканга үйрөнүңүз да. Анан кызды болгон жакшы турбайбы? Иштин баарын кылат экен, жыргап эле калдым деген энелерди көп учуратабыз аябай. Кыз бала 18ге чыкса дагы баары бир бала болот да. Анан кызым менин жардамчым деп эле кыз балага эрте эле иштин баарын үйүп койгон болбойт. Албетте үйрөтүшүбүз керек, үйдү тазалаганды, тамак кылганды үйрөтүшүбүз керек. Бирок биз өзүбүздү бошотуп баардыгын кызга үйүп койбошубуз керек. Кызга сабак караганга, өзүнүн караганга эркиндик беришибиз керек да, сөзсүзчү. Анан бала чоңойсо дагы акылы толук жете элек, психикасы жете элек, баары балакай болот да, алар делечи. Анан бир 10 жашар, 12 жашар кыз деле баланы каратып коебуз да, баланы кара деп эле жоопкерчиликти ага тапшырып коебуз дагы, анан бала жыгылып калган болсо, сен эмне баланы карабай атасың деп келип башына чабышыбыз да мүмкүн да. Бул да туура эмес да, ал дагы өзү бала да. Балага биз баланы каратып коюп атабыз жоопкерчилигин алып. Эгер баланы жакшы караган болсо, ошо бала караш керек болуп калса, сиз ишиңизди бүтүрүш керек болуп калса, балаңызга баланы карап бүткөндөн кийин сөзсүз ыраазычылык билдирип коюңуз. Рахмат кызым, сен аябай чоң ишке жарадың, рахмат баланы карап бердиң деген сыяктуучу. Бунун иниси да караш керек, караганга милдеттүү деп биз мындай рахмат деле айтышты билбейбиз да. Өзүңүн балаңа дагы сөзсүз рахмат айтканды, ыраазычылык билдиргенди унутпаңыздар. Анан сиз урушканда сөзсүз эмне себептен урушканыңызды айтып урушуш керек да. Жөндөн жөн уруша бергенде бала түшүнбөй калат да. Бул жөнүндө дагы бөлөк түшүндүрүп берем. Кантип баланы туура жазалоо керек деген да, бул өзүнчө 1 саат сабак да. Анын бир өзүнчө башкача түшүндүрүп берем. Анан балаңызды капа кылып туура эмес урушуп алган болсоңуз, кечирим сурап коюңуз сөзсүз. Биз аябай кечирим сурабайбыз. Өзүбүздүн текеберчиликти мындай түшүргүбүз келбейт да. Анан баягы баланы ыңгайлуу, тили алчаак, коркок кылып тарбиялабаңыз эч качан. Ыңгайлуу бала албетте ата энеге жакшы, ыңгайлуу, айтканыңды кылат, тили алчаак. Бирок ал бала кийин жашоосунда, ал кыз жашоосунда кыйналып калышы мүмкүн. Бир эле сизге эмес, баардык адамдарга ыңгайлуу болуп калат да. Ким эмне айтса жүгүрүп кете берет. Ушуга жагайын, мен ыңгайлуу болоюн депчи. Баягы өзүнүн жашоосунда, бул чоң жашоодо көбүрөөк кыйналып калат да. Ыңгайлуу эмес, өзүнүн оюн айтышты үйрөнсүн,
өзүнүн көз карашы сөзсүз болуш керек. Кыздын оюн, өзүнүн көз карашын угуп үйрөнүңүздөр. Биз айрыкча ата энелер ар дайым эртеден кечке балам мени угуш керек, мен деген чоңмун да деп айтабыз. Негизи биз баланы угушубуз керек. Бала бизге эмнени айткысы келип атат, ошону биз угушубуз керек да. Көрдүңүздөрбү? Балдарыңыздарды көбүрөөк угуңуздар. Эгер атасы болсо, кыздын атасы көбүрөөк эркелетиш керек. Ата эне балдарыңарды кучактап, башынан сылап, жакшы көргөнүңөрдү тез-тез айтып тургула, сөзсүз. Анан дагы бир катачылыгыбыз өзүңө гана ишен. Бул жашоодо эч кимге ишенбе деп көп кайталаган энелерди көрүп калдым. Мынтип көп кайталаганыңыз туура эмес болуп калат. Себеби кийин коллегаларында, мектепке барганда, студент болгондо андай көпчүлүккө кошула албай кыйналып калат. Себеби биз кулагына куюп койгонбуз да, өзүңө гана ишен, эч кимге ишенбе, сени баары алдайт деген сөздөр менен кыздар көпчүлүккө кошула албай калышат. Ал сөздү айткандын ордуна силер ар дайым бизге ишен, биз сага дайыма жардам беребиз, биз сени жакшы көрөбүз. Кандай кырдаал болбосун, биринчи жардамга биз кол сунабыз деп айтканды унутпаңыздар. Анан баладан көп нерсе талап кылбаңыздар. Ар бир нерсени, кичине нерсесин дагы мактап туруңуздар. Биз балдарды көбүнчө мактабайбыз, ушу жаман жагын эле көргөнгө аракет кыла беребиз. Мактап турса, бала өзүнө болгон ишеними көбөйөт, чоңойот. Анан кыз бала эгер полду чала жууп койгон болсо, ой өлүңдөр, полду чала жууп коюпсуң, ушундай да кыз болобу? Кандай кыз болосуң? Палпыз, эртең кайнэнең өлтүрөт ушинтип полду чала жуусаң деп эле анан уша бергенибиз да болбойт да. Жөн гана кийинкиде тазараак жуу, 2-3 сыйра жуу, тазараак жууганга аракет кыла деп эскертип коюш керек да. Эми бир полду чала жууду биз аны 1 айдан кийин, 5 айдан кийин, 1 жылдан кийин баягыда полду чала жууп койбосуң, сен дагы деле чала жуйсуң, мен сага ишенбейм деген сөздөрдү көп колдонобуз да. Бул сөздөр биздин кыздарга как травма катары чогула берет да. Туура эмес да мынтип сүйлөгөнүбүз. Анан эме кылабыз. Полду чала жууп койсо, эгер же тамакты бир жерин күйгүзүп алган болсо, сен мынтип тамакты күйгүзгөн болсоң, полду чала жууган болсоң, сен кайнэнең кууп чыгат үйдөн, кайнэнеңе жакпайсың сен, кайнэнең угушат деген сөздөрдү айта беребиз. Анан көрө эле кайнэнесин кыз жаман көрүп баштайт да. Анан кыз биринчи турмушка чыгып, кайнэнесин көргөндө эле, полду чала жуусам угушат турган сенсиңби? Мени жактырбаган сенсиңби деп кайнэнени жаман көрүү башталат да, көрүп көрө элек делечи. Кайнэне менен келиндин ортосундагы баягындай түкөнбөгөн сөздөр көп го. Негизи ушул кичинекей кезибизден башталат да, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан андай сөздөрдү кыз балага айтпаңыздар. Сен кайнэнең өлтүрөт, сен кайнэнең ушат, мындай ишти жаман кылып койсоң, мен гана апаңмын, мен сага туура айтам, туура сүйлөйм деген сөздөрдү көп колдонбоңуздар да. Мен оозум кургап, кичине аябай табам айнып атты эле, ошого кыйналып калдым, кичине көп сүйлөп, оозум кургап калды. Бардыгыңыздарга бактылуу жашоо каалайм. Балдарыңыздардын бактысын көрүп, өмүрлүк жолдошуңуздар менен бактылуу жашаңыздар. Үйүңүздөрдө ар дайым бейпилдик орносун, жүрөгүңүздөрдү кубанч каптасын, ден соолугуңуздар чың, өмүрүңүздөр узун, бактылуу жашоодо жашаңыздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм.